эстегеним ушул 2 күндөн бери уктай албай көзүмөн бүт ушу Шамшиев менен жашаган турмушум ушу көзүмөн өтүп баратат. Баары эле эстегеним ушул жакшылык эле экен. Эч бир жамандык жок да. Эч бир жамандык жок. Капалык деле жок. Анткени мен ал киши аябай улук, даңктуу, гений киши да. А генийлерде Кудай генийликти берсе, бирди бербейт окшойт. Ошондуктан ал экинчи жагы аны көңүл бурбаш керек деп ойлойм. Эч качан көңүл бурбаш керек. Биринчиден ал чын эле гений киши болгон. Шамшиев ал кичинекей баладай да болот бир убакта. Же ушундай картайган аксакалдай болуп насаат берип ошондой болчу. Ал киши менен жашаган аябай кызыктуу болчу. Ошондуктан мен аябай суктанам. Ак кеменин тартып калганбыз. Эже эстеп калдым. Ак кеменин үзүндүсүн. Ошо ак кемени тартып сценарий жазып атканда Чыңгыз Төреқулович экөө биринчи сценарий жазып атканда Шамшиев жазып чыкканда тиги кыргызча мен ал убакта ар бир ырчылардын үнүн кылып ырдачымын да өзүм. Момушева, анан Мынжылкыев деп 6-күнү деп же бир убакта Момушева болуп ырдачымын да. Анан кийин Айтурган сен ошол сценарийде давай тиги балага радио болуп берейинби деп сен радио болуп бересиң, ал радиону мынтип койгон болот, а сен бир убакта Момушева болосуң, тигиндей болосуң деп сценарийде ошондой болгон башында. Анан Чыңгыз Төреқулович аны окуп алып, ал убакта Совет убагында баягы индияча кино аябай мода болгон да, айылдарда бүт индияча болуп. Анан кийин жок, Айтурган мен коноктордо болгондо да индияча ырдап калчумун да. Анан кийин Айтурган индияча ырдасынчы. А тиги ырды Кутманалиев ырдап, Айтурган индияча ырдасын деп бир убакта эле съемка болор 2-3 күндүн астында эле индияча кылып койсо болот. Ой, мен кантип ырдайм, индияча калып эле бия деп жүрдүм эле, а сөздөрүн билбейм десем, жок, сөздөрүн табабыз деп радиодон баягы пленкабы илгери момундай кассета болгон эмес да, момундай бобина дейбиз. Ошондой алып келип алып коюп берип атышат. Анан кийин ар бирин кыска кылып эле жазып атабыз. Эмнени уккан болсок, ошону жазып атабыз. Ошону жазып, ошону жаттап, анан кийин ошол эпизодду, индияча ырдаган эпизодду кийин тартканбыз. Ошону тартканда мен ыйлап атам. Фестиваль болду. Международный фестиваль эл аралык Ташкент, Өзбекстанда. Аякта бүт индустар келет да. Анан индустар келип Радж Капур дегени баш болуп келет ба, индустардын эң чоң режиссер артист. Анан турабыз Чыңгыз Айтматович, Шамшиевтер болуп. Анан Радж Капур мен жакка карап эле бирдеке деп атат. Мен титиреп калтырат, мына силер мени индияча ырдаттырып, мына азыр индустар мага карап атат. Мен аякта эмнени жаттап алганымды билбейм, кайсы сөз кантип сүйлөгөндү билбейм. Эми мени уят кылат деп титиреп олтурсам, Чыңгыз Төреқулович айтат, болот да айтат. Ай, сен кино, калп эле кино ойнодуң. Сен ырчы эмессиң. Так что капача ырдап, туура эмес ырдап койсоң деле эчтеке эмес. Десе деле болбой. Анан Радж Капур келип Шамшиев менен учурап, фильмиңиз жакшы болупту, куттуктайм деп анан кийин бул актриса ырдады, индияча ырды же атайын ырчыны алып келип ырдаттыңарбы десе. Мен ал бирдеке айтканча эле мен ырдадым. Жок, биринчи Шамшиев айтты, эмне болуп кетти? Эмне болду десе. Ушундай грамотный туура ырдаган десе, мен ырдагам деп секирип чыктым. Анан кийин менин колумду ал киши өбүп, анан мага мынтип карап, арык болчумун да анда. Мага мынтип карап, кичине семирсең, мен сени киного тартам деп коюп кетти. Ошентип Шамшиев айтып калды, мына эмне эле ыйлап эле жүрдүң эле. Карачы мына эни жакшы ырдады деп сени мактады деп. Ушундай бир окуя болгон ортобузда. Ошондуктан эми азыр ушинтип кырсык болуп Шамшиевти жоготуп атабыз. Мен айтарым, мен эмне дейт эле орусча, не жалею деген, что я с ним аны менен
ушинтип 25 жыл жашадым. Анын кинолорунда тартылдым. Ал киши менин мугалимим, ал киши менин профессорум болду. Кутманалиев айткандай, Шамшиддин киносуна тартылганда университетти бүтүп келгендей болобуз. Башка кинолорго тартылганда санаторийде эс алган болобуз деп айткандай, биз бүт артисттер, Шамшиддин киносуна тартылган артисттер ошол Шамшиддин киносунан диплом алдык десек болот. Анткени ал киши профессор, академик атка татыктуу киши да, талант. Ошондуктан ал таланттуу гений кишинин аялы болгон үчүн суктанам. Ал кишинен жакшынакай 2 балабыз бар. Ошону суктанам. Орустар айткандай, самые лучшие наши творчества — это наши дети, Чыңгыз менен Сүйүтай деп. Поэтому барган жери жайлуу болсун, жаткан жери жайлуу болсун, барган жери жаннат болсун дегендей. Я думаю, что ал киши эч качан унутулбайт, ал кишинин кинолору эч качан унутулбайт. Кыргыз эли дайыма эстеп турат.